кириш сөз. Ден соолугуңузду чыңдап, сулуулугуңузду арттырып, рахат тартуулаган каражат табууну каалайсызбы? Мындай каражат бар, жана ал өтө кымбат турбайт. Ал эми бизде, Азиянын жергиликтүү элинде анын эң сонуну бар. Кызыга түштүңүзбү? Рас? Себеби алдыдагы биздин бере турган жообубуз сизди сөзсүз таң калтырат. Мындай сонун каражат бул шабдалы. Кененирээк билүүнү каалайсызбы? Анда алдыга. Тарыхы. Шабдалы өтө көп саякаттады. Эң байыркы шабдалы бакчалары Кытайда болгон. Кытайдан Персия жана Түндүк Индияны аралап, Орто Азияга жеткен. Андан соң Жер ортолук деңизге жана Кавказга. Теофрасттын баяндамасына караганда, байыркы Греция шабдалыны биздин заманга чейинки 4-кылымда эле билчү. Байыркы Грецияга шабдалы Персиядан баргандыктан аны Перс алмасы деп аташкан. Ошентип мөмө батыш өлкөлөрүнө Персия аркылуу келгендиктен Персик атын алган. 17-18 кылымдарда аны өстүрүү боюнча биринчи орунду Франция ээлечү. Азыркы күндө мөмө бактары отургузулган аянттарды ээлеген жагынан шабдалы алма менен алмуруттан кийинки 3-орунду ээлейт. Кызыктуу фактылар. Кытайда шабдалы түбөлүктүүлүктүн жана узак жашоонун символу. Алардын узак жашоону берүүчү кудайы Шуллао сүрөттөрүндө жемишти колуна кармап, же анын ичинде турганы чагылдырылат экен. Шабдалынын гүлү түбөлүк жаштыкты, тазалыкты, кемчиликсиздикти, жаазды жана турмушка чыгууну ассоциациялайт. Ал эми анын бутагы чыгыш жаңы жылында имараттарды кооздоодо колдонулат. Курамы. Жүрөктүн саламаттыгы үчүн шабдалынын курамы идеалдуу келет. Анда А, С жана Е витамини, табигый антиоксиданттар эң сонун өлчөмдө. Бул 3 витаминдин таасири бардык артерияларды чыңдап, жүрөк артерияларына дагы жакшы таасирин тийгизет. Курамындагы Б тобундагы витаминдер жүрөк булчуңдарынын клеткаларынын жыйрылышын жөнгө салат. Ошондой эле андагы магний, минералдар жүрөктүн ритмин чыңдайт. Шабдалы эң аз өлчөмдө майды камтыйт. Ошондуктан диета кармоодо аны пайдалануу артериалдык кан басымды төмөндөтөт. Пайдалуу жактары. Жогоруда айтылгандай, шабдалы жүрөк ооруларында пайдалуу келип, жүрөктүн канды бүркүшүнө жардам берет. Анын сырткы формасы дагы жүрөккө окшошуп кеткенинин себеби балким өзүнүн пайдалуулугун эскерип тургусу келгендир. Жакшы бышкан жемиш сиңимдүү, бөйрөк оорусу менен кыйналгандар үчүн пайдалуу жемиш. Анткени анын зара кубалоочу касиети абдан жогору. Шабдалы адамды ток кармап, табитти жабуучу жемиштердин катарына кирет. Анда калорий өтө аз. Ошондуктан диета учурунда эмне жеп жиберсем деген суроого пайдалуу жоопту берүүчү жемиш. Колдонуу. Шабдалыны пайдалануунун алдында таза суу менен жакшылап жууп алыңыз. Аны жука кабыгы менен кошо жеген пайдалуу. Анткени кабыгында да пайдалуу заттар көп. Салатка кошууда өңүн сактап калууну кааласаңыз, ага лимон ширесин чачып коюңуз. Консервацияда шабдалы пайдалуу касиеттерин жоготпойт. Ошондуктан жемишти жайында да, кышында дагы рахаттанып жей бериңиз. Жыйынтык. Кээде кайсы бир суроолорго, көйгөйлөргө жоопту алыс жактан издеп, мурдубуздун учундагыны көрбөй калабыз. Жерибизде кенен өскөн шабдалы жемишин жеңиз жана өмүрүңүздү узартыңыз. Ал сизге рахат гана тартуулабастан, саламаттыгыңызды чыңдаарын, сулуулугуңузду арттыраарын унутпаңыз. Кененирээк маалыматтар үчүн биздин Facebook, Instagram жана Twitter соц барактарыбызга жазылыңыздар жана salamat.club клубуна кириңиздер.